Ошонун көптөгөн кыйынчылыктарын көрдүм. Аркага кайтайын десем аргам жок. Артымда кыздарым бар. Ушулардын тойлорун көрүп, ушуларды жакшы турмушка узаткым келет. Бир катары басып, тек элге көз каранды болуп сурангандан да өтүп тажадым. Алардан күнү түнү арганмын. Мээримдүү инсандар жолугуп, ушулар жакшы болуп кетейин деп дуа кылганмын. Бул дүйнөдө мага эч нерсенин кызыгы жок болуп калды. Ошол Урматтуу достор, ассаламу алейкум. Барыңыздарга жанымда турган бекти барыңыздар эле тааныйсыздар. Бул бала кайсыл жыл эле? 2019 Москва жергесинде иштеп, эл катары эмгектенип жүргөн балабыз. Крандан көтөрүлүп аткан жүк белине басып калып, бели талкаланып, мындай болсам, азыркы учурда бул буттары болсо ушундай жазылбайт туугандар. Караңыздар. Эч кимдин башына мындай күндү салбасын. Азыркы учурда туугандар Индия өлкөсүнө барып, бул жигитибиз полный текшерүүдөн өтүп, баардык диагнозун койдуруп келди. Буга чейин Кыргызстанда 4 жолу операция болгон, бирок эч кандай результат болгон эмес. Өзүңүздөр көрүп атканда караңыздар, буту ушул бойдон катып турат. Бул уктаганда бул бала көмкөрөсүнөн жатып уктайт, чалкалап жата албайт, капталап жата албайт туугандар. Бул омурткаларын Индияда айтышыптыр, бул жерден алынып, имплант коюлуп, бутун түздөп 90% чейин гарантия бериштир туугандар. Бул 90% гарантия бергени бул 100 деп койсок болот да. Иншалла, альхамдулилля, ушундай жакшы инсандар көп. Ушуга окшогон бир туугандарыбызга көптөн бери жардам кылып келебиз. Сиздерден дагы да жардам сурайбыз. Ушул бир тууганыбыздын айыгып кетишине, түз басып кетишине бир себепкер болуңуздар туугандар. Бул операциянын акчасы канча десеңиз, $30,000 түзөт экен операциянын акчасы. 3 этаптуу операция болот. Бул балабыз 3 баланын атасы.